Зоя Бакашева 30 жылдан ашуун орус тили жана адабияты мугалими болуп иштеген. 1996 ден соолугуна байланыштуу эс алууга чыккан. Учурда 8200 сом пенсия алат. Айтымында буга чейин пенсиянын эң көп жогорулатылганы 500 сомду түзгөн. Пенсиянын жогорулашын мен ушундай кубаныч менен күтүп алып атам. Себеп дегенде бизге 200 эң патология эле 500 сомдон көбөйчү эле быйыл эми 1,5 миңден баштап 3 миң ашыгы менен көтөрөбүз деп атат. Мен аны дары-дармекке иштетем деп айткым келбейт. Мен неберелеримди жетелеп көчөдө ушул канча жашоо берсе ушул неберелерим менен ойноп, ошолорду ойнотуп жүргүм келет. Президенттин тапшырмасы менен министрлер кабинети пенсия өлчөмүн 1 октябрдан тартып жогорулатуу чечимин кабыл алган. Өлкө боюнча 735 миңдей пенсионер бар. Аларга пенсия төлөмдөрү үчүн жылына 70 миллиард сом каралат. Эми бул максатка жыл сайын 90 миллиард сом бөлүү каралган. Пенсиянын базалык бөлүгү республикалык бюджеттен каржыланат. Базалык көлөмү республикалык бюджеттен каржыланат. 2022 жылга ушул базалык пенсияга 16 миллиард 500 миллион тегеринде каражат каралган болчу. Анан ушу 1 октябрдан баштап көбөйүүнө байланыштуу үстүнө дагы ушу 3 миллиард тегеринде кошуп берип атабыз. 1 октябрдан тарта пенсия жогорулатылат деген кабарды Ольга Плеханова сүйүнүч менен кабыл алган. Кымбатчылык болуп турган маалда мамлекеттин колдоосу абдан маанилүү деген пикирде. Увеличение пенсии. Пенсия 1000 сомдон 3000 сомго чейин жогорулайт деп жатат. Бул өз учурунда кабыл алынган чечим. Мен 72 жаштамын. Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштегем. Пенсияга чыкканыма 10 жылдан аштым. Буга чейин аз-аздан кошуп келишкен. Ушундай жакшы жаңылыктар көп болсун. Мамлекет башчы Садыр Жапаров белгилегендей бул чек эмес. Бүгүнкү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жарандардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн болгон аракет көрүлүүдө. Мамлекеттин социалдык саясаты мындан ары да кыргызстандыктардын жашоо сапатын жана бакубатчылыгын жакшыртууга багытталат. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.